Саламатсыздарбы ардактуу биздин каналыбыздын катталуучулары, урматтуу кыргызстандыктар, ардактуу биздин көрүүчүлөр. Сиз кайрадан амандашып жатканыбызга кубанычтабыз. Сиздер менен мен Азиз Ибраимов. Биз Ош шаары Нурзаман курулуш компаниясына таандык Нурзаман комплексинин астында турабыз. Эмнеге десеңиздер, ушул жерден биздин Гүлшат деген эжекебиз Иксан компаниясы аркылуу үй алган болчу. Азыр сиздерге ошол үйдү көрсөтүп берели, кандай үй экенин, анан эжекебиз ал үйдү кандай шарттар менен алды, канча жылга алды. Толук маалымат ушул видео аркылуу чыгат. Биз менен болуп туруңуздар. Саламатсыздар, урматтуу достор, ардактуу биздин каналыбыздын көрүүчүлөрү, катталуучулары. Биз азыр Ош шаарында Иксан филиалы менен үй алган Гүлшат эжекебиздин үйүндө отурабыз. Ош шаары Нурзаман курулуш компаниясынан алыптыр. Биринчиден саламатсызбы? Саламатчылык. Кандайсыздар? Жакшы, Кудайга шүгүр. Куттуктайбыз сиздерди. Рахмат. Үйүңүздөр сиздерге насип кылсын, куттуу болсун. Ушул үйдө ар дайым жакшылыктар болсун. Айтсаңыз, бул үйдү канчага алдыңыз, кандай алдыңыз, кандай шарттар менен алдыңыз? Бул үйдү мен ушул Иксан компаниясы аркылуу тааныштарым аркылуу угуп анан алдым. Бул үй өзү 2 комнат болгон үчүн ушул 50 миңге барып калды. 50 миңге? Ремонту менен. Ремонту менен. Ремонту менен. Бирок жандай без ремонт алгам. Өзүм ремонт кылдырып, анан кирдим. Демек, подписоо алгансыз Нурзаман курулуш компаниясынан. Бул үйдү алганга сизге Иксан жардам берди да, кооперативич. Ошолдо кандай контракт негизинде алдыңыз? Ал жакка канча төлөдүңүз жана сиз алардан канча сумма алдыңыз? Азыр мен Адылбек Ташбаевич деген иним менен ошол келишимдин негизинде так $21,500 төктүм. Калган сумманы мен 10 жылга бөлүп алдым да. $21,500 сиз төлөдүңүз первоначальный взнос кылып, алардан $21,500 кайра алдыңыз ба? Ошондо $42,000 контракт түзүлгөн болчу, э? $42,000 контракт түзүлгөн болсо, ошонун 4% кызмат акысы канча болду? Общий алган суммага 4% немеси общий 119 миң 4%. 4% бир жолу төлөнүүчү кызмат акы. Плюс жанагы юридический обслуживаниясы бар экен 20 миң. Ошондо 140 миңге барып калды грубо. 4% менен кошулуп, общий суммасы. Анан 10 жылга алдыңыз, $21,500 компания сизге берди. Аны канча 10 жылга алдыңыз? Айына канчадан төлөп атасыз берсиз? Айына 13-14 төлөдүм. 13-14. Анан кайсы айда келдиңиз ушул кооперативде? Кайсы айда негизи башында каяктан уктуңуз, кайсы айда келип контракт түздүңүз, анан кайсы айда сизге акча үй колуңузга тийди? Мен мындай болгондо өзүм кайра эле ушул Нурзаман турак жай комплексинде, мына биринчи түшкөн жагында жашачумун. 1 комнаттуу патердечи. Ошол жерде мен чоңойтуу максатында бул жактан квартира чыгып калды. Ушундай сатылат экен депчи.
Анан ошол чоңойтойн деп жүргөнмүн, анан акчам жетпегендигине байланыштуу кайра эле ушул менин сиңди досторум мага сунуштап калышты. Ушундай Иксан групп компаниясы бар, ошолго барып, жетпеген сумманы ушинтип алса болот, барып көрбөйсүң депчи. Анан ошол Арылбек Ташбаевичке барып, ал кайра эле иним болот, менден кичинерээк болот. Анан ошол менен сүйлөшүп көрсөм, мага айтты. Ошол инимдин айткан немелери мага жагып, мага оң келди да, ошолчу. Ошонун негизинде алынып калды да. Демек, Иксандын шарттары сизге жаккан үчүн алынып калды. Бирок Эми башка биринчи өзү Иксанга чындап ишенбедим. Ишенген жокмун. Потому что bunday группа неме компаниялар көп, алдап кетет, кийин мындай болуп кетсечи деп неме кылды. Анан ушул эле компанияда алып, ушундай үйлөрдү алып, ремонт кылып, жашап неме болуп аткандар бар экен, менин тааныштарым, жакын тааныштарым. Ошолор айтканда да анан ишендим дагы, анан рисковать этип эле алып кеттим да. Бирок бир ай эң тез бере турган срогу ошол мөөнөтү бир ай экен. Ошол бир айлык немеде ушундай бересиң деп мен договор түздүм. Бир ай, так бир айда берди да. Ошону алып, анан кийин уже мен ремонтту баштап кирдим. демек, контракт түзгөн күнүңүздөн баштап бир ай санап туруп, ровно айтылган күндө берди. Ошондо кайсыл күндөн баштап, кайсыл күндө алдыңыз? Так, ошондо мен Канчасы түзүлдү контракт? айт күнгө бир күн калган болчу да. 19-чу июнда беле айт арапа башталган, жана орозо башталган. Ошондон кайра неме бүткөндө алдым да. 19-чу июнда неме кылып, июлда алып, мен договор түздүм, контракт кылып, кайра августтун 19-унда ровно алдым да. Акчанычы, колума алып туруп, анан төлөп бердим, үйдүн несине төлөп берип, анан өзүм ремонт кылдым. Бак эле ремонт кылып, бир айдын ичинде кирип кеттим. Ушул азыр биз көрүп турган ремонтту бир айдын ичинде жасап, Бир айдын ичинде кирип ровно кеттиңиз. кирип кеттим. Ушул компанияга башында ишенбей аттым деп атпайсызбы? Анан ушул башка жактарда көрдүңүзбү, салыштырдыңызбы, же бир эле Иксанга келип Мен ишеним себебин айтып берейинби? Ишенбей ушинтип онуна ал компанияга кирип дагы жанагы совет беришип, айтып берип түшүндүрүшкөндө эч эле неме кылбадым. Анан ушул үйдү саткан кыз менден кичүү болчу да. Ошолго үйдүн акчасын бергени бардым да, эми сатып мен акчаны алып тургуча сен коюп тур деп жанагы баалашын берет го үйдүн, ошондо барып берип. Анан мен айттым да, ушундай Иксандан алайын деп атам, жетпеген сумманы бир ай мөөнөткө күтүп тура аласыңбы деп мен сурандым да. Сурансам ал мени карап неме кылып көрүп эле макул деп неме кылды да. Макул болду да. Анан кийин мен сүйүнүп, анан сен уккан белең ушундай группаны, компанияны, эгерде сен неме кылсаң десем, ал айтты неме деп, мен ошол группадан, компаниядан өзүм дагы ушундай кылып алып жүрөм деди да. Дегенде ушул үйдүн мага саткан үйдүн баштагы хозяйыны ошонун сөзүнө ишенип туруп мен алдым да. Бирок жаңылбадым, Кудайга шүгүр. Ага чейин эч кимге ишенбедим да, эч бир ишенбей эле адан сурадым, будан сурадым. Анан мен өзүм ушул жерде Нурзаман курулуш компаниясында иштеген үчүн, неме болгон үчүн, турак жай комплексинде жашаган үчүн күндө өтүп көрөм да Иксан неменичи. Элдер көп болот, анан ушинтип алып атат экен, андай десе, эч ишенчү эмесмин да, эч кызыкчу да эмесмин да. Бир дагы неме анан даже телевизордон видеосъемкалардан көрүп калдым, жанагы актрисалары, башка мындай тааныбаган адамдарды, олордун сөздөрүн да угуп мен деп эч маани берген эмесмин да. Бирок ушул үйдү мен жактырып калгандыгымдан ошол мага саткан кыз менен жанагы келишим түзгөнүмдө мен ошол үйдү алып, мен ошол компания менен иштеп алып жүрөм дегенде ошонун сөзүнө негедир бат эле ишендим да. Анда сен ал акчаны алып тур дагы, мен бир ай срок менен калганын эме алып берем деп экөөбүз келишип туруп ошентип алдым да. Башында эмнеге коркуп аттыңыз? Ушундай жеңил шарттар менен бериши мүмкүн эмес дедиңизби, же болсо
качып кетет деп ойлодуңуз? Себептери көп болду. Себеби ошон группалар көп эле, компаниялар. Башында ушинтип элди неме кылып жүрүп, анан акчаны алып, билбейм, эмне кандайдыр бир себептер менен неме болуп кетиши, жогоп кетиши, жабылып кетиши. Анан кийин экинчиден мага жана пайызы азды. Жанагы бардык көлөмдөгү суммага пайызын азды. Мен буга ишенбей башка кредит алайын деп банктарга бардым да. Бүт банктардын көпчүлүк банктарга барып неме алганымда 28-30% менен неме алат. Ушул эле сумманы мен санаганымда 770 000 ушундай болуп неме кылатты да, 2 жылга 3 жылга. Анан мага негедир туура келбеди, и банкта узак ошондой 10 жылдык мөөнөткө бербейт эле да. Анан ошолорду дагы мындай салыштырып көрдүм. Анан негизи мен ошо ишенимдин себебин айтып кеттим го. Сиз жогоруда айтып өтпөдүңүзбү, ишенүү аябай кыйын болду депчи. Анан азыр биздин компанияга дагы ошо ишенгендер аябай эле көп. Ошол учурда ишене албай жүргөндөр да көп да. Алсакпы, албасакпы деп жарым акчасын кармап алып, же банкка барсамбы, же кайсыл жакка барсам депчи. Ошондой эле инсандарга кантип кандай кеңешиңизди айтат элеңиз? Иксанды тандаса адашабы, адашпайбы? Эми ар бир инсан өзүнүн баягы келечегин карап туруп, анан Иксан компаниясына келип, ошондо сүйлөшүп, баарлашып, алардын жанагы эмнелер жөнүндө айтып, туура жол көрсөтүп, ушинтип атканы дагы мындай адамга неме берет экен да, дем күч кап берет экен. Себеби алар айтып атпайбы, ошол бардык суммага ошол 4% пайыз дейт. Бунун максаты дейт, азыр биз банктардан аябай чоң суммада, чоң пайыз неме кредиттерди алсак, баягы мисалы бизнестерге же бир кандайдыр бир иш кылып атканда муктаж болгонубузду алсак, 27, 28, 30% менен берет атпайбы пайыз менен. Анан ошолорду биз эми бизнестеги адамдар салыштырып жүрүп, анан кийин Ихсан жолунда дейт да, ошо инсандарга дейт, ихсан жолунда биз муктаждарга жардам берели деп, ушинтип неме кылып атабыз деди да. Анан ошол немеси дагы мени ишендирди да. Себеби ихсан жолу болгондо адамды ыраазы кылуу, адам муктаж адамга жардам берүү. Ошону туура түшүнүп, жанагы аз өлчөмдө өзүнүн кызмат акысын гана алат. Ушинтип адамдарга жардам берип, үйлүү жайлуу кылып, ушундай сүйүндүрүп неме алат экен. Мен ыраазымын Иксан компаниясына, Адылбек Ташбаевичке. Азыр ал энем кирдиңизби, бүттү деп ошентип неме кылып атат. Ооба, бүткөнмүн десем, сүйүнүп куттуктайм деп куттуктады. Ошо, рахмат Иксан групп компаниясына. Бардык эле инсандар үйлүү жайлуу болсо сүйүнүшөт да, алардын кыялы болот. Ошол мен айтарым, бардык эле инсандар ошол ушундай жакшы үйлүү жайлуу болсун, ага өргүлүү болсун. Ошол мен өзүм эмнени кааласам, ошону каалап кетем. Анан үйүңүз кайсыл жерде жайгашкан? Канча аянты боюнча канча бул үй? Бул кайра эле ушул Нурзаман курулуш компаниясынын тарабы, экинчи мынау Глобус гипермаркетинин жанында, шаардын так ортосунда, бардык жака ыңгайлуу. Мен өзүм жактырган престижный район бул. Анан
өзүм жактырып, өзүм тандап, ушул район жаккан үчүн кайрылуу ушул жерден алдым. Анан бунун чарчы метри ушу 62 метр квадрат. Буюрса дагы кыялдарым бар, чоң ойдом дегенчи. Эсен аман ушул үйдү төлөп жандай кылып алсак, дагы кааласа эмне кылабыз? Иштешебиз. Дагы иштешебиз Иксан групп компаниясы менен. Бир комнатаны 2 комната кылыпсыз, эми экини мындан да чоң ойдомдотосуз. Канча балаңыз бар? Үй бүлөңүздө канча кишисиздер? Мен үй бүлөмдө жолдошум өтүп кетти, каза болуп калды. 3 жыл болуп калды. Анан 3 балам бар. 3 балаңыз бар. 3 балам бар. Буюрса, 3 баламды тарбиялап, өстүрүп келатам, эл катары. Буюрса ушул үйдө 3 балаңыздын жакшылыктарын көрүңүз. Ушул үй сиздерге буйрук насип кылсын. Урматтуу достор, мынакей көрдүңүздөр, жаркыраган, заманбап, өзүнүн жашоо шартына жекесин ыңгайлаштырып, сонун кылып жаза болуптур. Дагы бир жолу куттуктайбыз. Сиздер да ушундай сонун үйлөргө ээ болгуңуздар келе турган болсо, тартынбайлы, уялбайлы достор, бизге кайрылсаңыздар болот. Биз сиздерге жардам беребиз. Биздин эң башкы максат ар бир кыргызстандык, ар бир үй бүлө өз үйүндө жашасын, өз үй бүлөсү менен бактылуу күндөрүн өткөрсүн деген ниетте кызмат көрсөтүп келатабыз. Андыктан биздин байланыш номерлер астына жазылат жана биздин Instagram, Facebook, YouTube баракчаларыбызга өтүп, катталып, ошол жактардан дагы маалымат алып турсаңыздар болот. Ош шаарында дагы эжекем айткандай Нурзаман курулуш компаниясына таандык болгон үйдүн астында, биринчи кабатында биздин кеңсебиз жайгашкан. Эксан ошол жерге келип дагы толук маалымат алып кетсеңиздер болот. Сиздерге баарын түшүндүрүп беришет. Кантип аласыздар, кандай шарттар менен, эмне документтер керек, канча жылга аласыздар. Миллион сом алсаңыз, анын канчасын жылга бөлгөндө кандай болот? Бүт шарттарды сиздерге төкпөй чачпай түшүндүрүп беришет. Андыктан биз менен кала бериңиздер, биз менен боло бериңиздер, үйлүү боло бериңиздер, автоунаалуу боло бериңиздер. Сиздер менен Эксан командасы болду. Кийинки видео роликтерден жолугушканга чейин жакшы туруңуздар, аман туруңуздар. Сизге дагы рахмат. Рахмат, чоң рахмат.